Assalamu alaikum, hurmatly televiziyalar. Kutmandı kechingizler menen intellektuallar. Элтерде Билерман Ордо күзгү сериялар 4-тур. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Семетей Амиралиев жетектеген команда биздин Ордого келген. Семетей мырза буга чейинки оюнда тагыраагы жайкы серияда 6-3 эсебинде тилекке каршы жеңилип калган. Бүгүн кайрадан премьер-лига үчүн ат салышат. Анда эмесе мен команданын Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү 4-турда Мухаммед Арын Жоробаев оюнга келген. Команда мүчөсү студент. Кийинки катышуучубуз Аманбай уулу Улан, дарыгер, команда мүчөсү. Кийинки катышуучубуз Мамай уулу Жеңишбек, физик. Кийинки катышуучубуз Эрлан Шамирзаев, куруучу инженер тармагында учурда студент. Андан кийинки 5-чи Билерман Айтеңир Алыев. Айтеңирда келечекте куруучу инженер. Жана команданын капитаны Семетей Амиралиев, филология илимдеринин кандидаты, команда капитаны. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул команда силерге каршы бүгүн ойнойт. Семетей мырза, маанайыңыздар жакшы, команда оюнга даярбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Биз көптөн бери Ордодо оюн күзөтпөгөндүктөн сагынып калыппыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы мыкты оюн көрсөтөбүз деп ишенебиз. Командага ийгиликтерди каалайм. Биздин команда бүгүнкү оюнга даяр. Даректер мурдагыдай эле жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо же суроо жөнөтүүнү каалап турган телекөрүүчүлөр болсо, мына ушул даректер боюнча бизге суроо жөнөтсөңүздөр болот. Билерман асыңсызча Ордо биздин Инстаграмдагы баракчабыз, катталыңыздар, андан кийин суроо жөнөтүңүздөр. Билерман Ордо Фейсбукта баракчабыз бар. Билерман чекет tvg.mail.ru биздин электрондук дарек жана YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар чыгат. Биздин расмий өнөктөштөр адаттагы эле Барбол. Адат татуу дайыма жаңы гана ширингтери менен сиздерди кубандырып келет. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Таев костюмс баарыңыздарга маанай, жакшы маанай каалайт. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Семетей мырза, Европага сапарга барып келдиңиз. Көз ирмемдер боюнча оюндун жүрүшүндө бөлүшөбүз. Биринчи раунд сиздерге каршы Жахангир Кайнаров суроо берет. Өзбекстандын биздин телекөрүүчүбүз, Сырдария облусунун тургуну. Канча шаарында болдуңуз, Семетей мырза? Европада 4 шаарда болдуңузбу? Баруучу, биз бул сапарыбыздын алкагында бир гана шаарда болдук. Негизи Европанын көптөгөн эле шаарларында болгонбуз. Негизинен Германияда болдуңар? Негизи Германияда эле болдук. Бул илимий сапар болдубу? Бул Erasmus+ долбоорунун алкагындагы тренингке катышуу сапары болду. Биз ал жерде Гамбург прикладдык илимдер университетинин короосунда бир жума бою семинарга катышып келдик. Ийгилик каалайбыз. Суроо. 20-кылымдын 40-50 жылдарында альпинисттер экспедицияга чыккан убакта өздөрүнө зарыл болгон бир топ каражаттарды ала чыгышкан. Мисалы үчүн азык-түлүк, дары-дармектер жана башка зарыл болгон нерселер. Ошолордун ичинде булар кара түстүү матаны дагы ала жүрүшкөн. Кара түстүү материал, мата дейбиз да биз эми. Сиздерге суроо. Муну алар эмне үчүн алып алышкан жанына? Кетти мирда. Карда көз, кара акка чыкканда аттан көз жаркырайт, ошондо кара матаны бериш керек. Альпинисттер карда жүргөндө көзү ак бар жок, ошондо калышы мүмкүн, ошо издегенде космостон көрүнүш үчүн. Жок, космос эмес. Кандайдыр бир белги катары туура айтасың. Жоголуп кала турган болсо дагы ак цветтегиндер кийет, каргачы. Бирок бул
эгерде каза болуп калса Жанагы эмеспи? көздү эс алдырыш үчүн эле Көздү эс алдырыш үчүн эмеспи? Жана тоолордо жүрөт, ак карларда атты жакты карай берип, карамда карага дагы ылайыкташ керек да, адаптациялаш керек. Эс алуу учурунда ошо көздү эс алдырыш. Көздү эс ал. Да, бул биринчи вариант. Да, башка көрөлү. Да, эмнеге же сигнал иретинде эмеспи? Мисалы, кайсы бир жерде бирөө жоголуп, бирөөсү жоголсо, Белги берүү же анда кызыл, башка цветти, башка түстөрдү деле алмак да, бирок кара менен айкалышат. Материал деп атпайбы? Материалды эмне кылат? Карынын үстүндө кызыл жакшы көрүнөбү же карабы? Кара жакшы көрүнөт. Күндүн нуру дагы бир башка варианттарын да ойлобойлу. Кара, балким күндүн нурун сиңириш үчүн да бир кандайдыр бир ысыкты алыш үчүн ошондой дагы бир максаттарда пайдаланбайбы? Молда жакшы вариант болмага жакшы түс эле го дейм. Башка вариант чыгарбайбы? Семете мырза. Анда Жеңиш мырза жооп бере берсин. Сал аралаштыра бересиң. Жеңиш мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын биргеликте жообу ушул альпинисттер көбүнчө бийиктиктерде жүргөндө, карда, мөңгүлөрдө жүргөндө бул көздөрү ак карларда көрүүсү бир аз эс алдыруу максатында, кара материалды көзгө эс алдыруу максатында да колдонушу мүмкүн. Андан сырткары ошол белгилүү бир жерде бир кырсык болуп калса же болбосо ошол бийиктиктен аларды белги берүү максатында да колдонушу мүмкүн. Бирөөсүнө токтолуңуз. Бирок буларда сөзсүз көз айнек болот. Эгер кардын агынына назар тутсак. Көз айнек менен булар жылуулук сиңирүү максатында болушу мүмкүн. Жылуулукту жооп кабыл алынат. Эмне үчүн булар кара түстүү матаны өзү менен кошо ала жүрүшкөн? Себеби фото сүрөт чыгарыш үчүн бул материалды колдонушкан. Эгер эсиңиздерде болсо, ошол жылдары фото сүрөт кара түстүү материалды жаап туруп, Семете мырза. Андан кийин сүрөткө тартышканда, фото сүрөт чыгаруу үчүн да кара түстүү материал менен жаап туруш керек. Себеби күндүн нуру ошол пленкага өтүп кетпеш керек, урматтуулар. Альпинисттер өзүнүн экспедициясын фото отчет кылуу үчүн сөзсүз түрдө фото сүрөткө байланат да. Ансыз булардын кыймыл аракетин, экспедициясын эч ким далилдей албайт. Жахангир Кайнаров телекөрүүчү тарапка бир упай алып келди. Ойнуланат экинчи раунд. Чамдаңыздар, сиздер премьер лигага чыгып алуу үчүн болгон аракетти азыр көрүшүңөр керек. Болгону 45 мүнөт гана убакыт бар эфирде. 45 мүнөттүн ичинде сиздер премьер лигага чыгуу үчүн бүткүл 4 ай, 5 ай өтүп кетти ортодончу, 3 ай, 4 ай өттү мындай. Блиц раунд, экинчи раундда келген балким бир жагынан жакшыдыр. Команда толук курамда ойнойт. Мээримай Асамекова Сропет, Сузак районунун тургуну. Билесиздер, Бельгия менен Нидерланддардын өлкөлөрүнүн арасында чек-ара, мындай зым менен тосулган чек-ара жок. Жолдун эки, мисалы үчүн, же болсо бөлүп турган бир өзүнчө сызыктар бар. Бирок ошентсе дагы ошол мамлекеттерге чек-арага жакын жерлердеги кафелер да өзүнчө болуп эсептелет. Мисалы үчүн Бельгиянын кафеси, Нидерландиянын кафеси деп айтылат. Нидерландиялыктар чай ичип отуруп көчөдө кечки саат 9-да Бельгия тарапка өтүп отуруп алат. Эмне себептен булар 9-дан кийин Бельгия тарапка өтүп кетет? Кетти. Ал жерде Нидерландияда кечки саат 9-дан кийин закону боюнча кафелер иштебейт. Анан кийин Бельгия тарапта узаараак мөөнөткөчө иштейт. Алар Бельгия тарапка өтүп отуруп алышат. Айырма жокпу мисалы? Жок. Саатынан эле. Макул. Жакшы, анда берейин. Нидерландыга барганын пайдасы деген окшойт. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, биз Эрлан мырзаны билебиз. Быйыл, адашпасам быйыл, былтыркы жылы бул жигит Европанын түрө кыдырып келген. Бир нече шаарларында болуп жүрдү. Мен ойлодум эле бул Эрлан ишке, жумушка барды десем, бул жалаң эле саякаттоого барган экен көрсө. Андыктан ушул Эрланга жооп берүүнү тапшырдык. Ошол чек-ара жерлеринде болуп турбу Эрлан же жокпу? Мен болгон деп эсептейм. Жооп бериңиз. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Негизи Бельгия, Нидерландия өлкөлөрүндө болдук. Кийин бул жерде негизги маселе Нидерландияда
ушул саат 9 деп аталып бул жерде 9-дан кийин кафелер иштөөсүнө чектөө салынып, Бельгия тарапта 12-11 чейин иштеши мүмкүн. Бельгия тарапка өтүп отуруп алышкан. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Азимбек Матраимов. Экранга назар таштайбыз. Иероглифтер сагынып калбадыңарбы? Тынчтыктын иероглифтери аябай көп келчү эле. Урматтуу билермандар, бул иероглиф Кытайдын 3 сөзүнөн куралган. Алар бизче чөп, адам жана дарак деген сөздөрдөн турат. Сөз эмне жөндө болуп жатат? 3 сөз кетти. Дарак сыяктуу. Бул бамбук эмеспи? Бамбукты ойлоп атам менде дейчи. Дагы башка. Бирок мынау үчөөндөн бир адам мындай Чөп адам өлөп дарак. жаралат немелеген адам дарак Давай. билет кайра неме болот. Бамбук эле болуп атат. Дарак сабылат, чөп болуп өсөт. Тезасык деген немеси бар да. Дагы. Башка. Чөпкө дарак. Бир макал фразеологизм чыкпайбычы? Семетей мырза. Семетей. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп берет окшойм. Чай деп токтодум мен. Экинчи суроонун жообу да туура. Бул чай. Бул чай. Эми Кытайда чайдын түр-түрүнөн бар, билесиздер, императорлук чай деген да бар. Император чайы 1 килограммы мен билишимче $450,000 турат. Үчүнчү акыркы суроо. Досулан Насиров Ош шаарынан. Ушуга туура жооп берсеңиздер, бир упай аласыздар. Футболдо бир учурда бир футболчу оюн аяктаган соң топту оюн талаасынан алып чыгып кете алат. Ага ушундай укук берилет. Силерге суроо. Кандай оюнчуга топту алып чыгып кетүүгө уруксат берилет? Ал оюндан кийин. Да? Кетти 20 секунд. Ойлонорбу? 3 гол Үйүнө алып кете өзүнө. музейине алып кирип коюп коет. Эми ошого берилет, тапшырылат экен да, тоо. Негизи 3 гол Дарбаза чыга эмес, жок, дарбаза Анда ал хет-трик жасаган. Семетей. Урматтуу алып баруучу, бизде футбол боюнча да эксперт бар. Бул дагы Эрлан мырза. Эрлан. Бул суроого да жооп берип көрсүн. Биз эми минимум 3 голду хет-трик дейт футболдо. Хет-трик жасаган футболчуларга топту алып кетүү мүмкүнчүлүгү берилет. Андан да көбүрөөк покер жасаган, минимум 3 гол жасаган, хет-трик жасаган футболчуларга. Жооп туура. Эсеп 1-1. Блиц раунд команда үчүн ийгиликтүү аяктады жана телекөрүүчүлөр менен билермандар экинчи раундга келип жөндөшө алды. Үчүнчү раунд. Нурбек Станбеков Алабука районунан силерге каршы суроо берет. Бир шаардын адамдары, шаар тырнакчанын ичинде. Бир шаардын адамдары жарыкта жана караңгылыкта бирдей аракет кылышат экен. Жарыкта жана караңгылыкта бирдей аракет кылышат экен. Алардын кээ бирлери жарыктан караңгыга, кээ бирлери жарыкка өтүшөт экен. Караңгылыктан. Кээ бир адамдар жарыгы жарыкта, караңгысы караңгылыкта жашап өтөт экен. Урматтуу билермандар, бул шаар эмне болгон шаар тырнакчанын ичинде? Назарга эмне тутулуп атат? Минута кетти. Кара деген дейт. Карага өтөт. Бирөөлөр бирок ордунда эле калат болбойбу? Жана слонлор, ак слонлор ак Жарык караңгы. Кара өл ордуна калат да. Кара өл Ордунда калсын макул. Жок, Жарык менен караңгы. Мен карагыла. Жарык акты демек биз жарык катары санайлы азыр. ооба. Жок, Караңгы. ак. Караны караңгы. Бир вариант экен дагы. Шаар деп атат, шаар. Бул кандайдыр бир философиялык. Ал шаар тырнакча алынып атпайбы? Бир нерсе. Нерсе Саат окшогончу. Дагы башка бир мага бул сәл вариант жакпай атат да. Дагы ойлонолчу. Макул. Биринчи вариант. Дагы мисалы бир кээ балким бир жандыктарбы, курт кумурскаларбы деп да ойлоп атам. Нерсе деп давай буюм Адамдар деп атат да. Адамдары деп салыштырып атат да. Адамдар деп. Шаардын ичинде тырнакчанын ичинде салыштырып атат. бирдей аракет кылат деп атат ушу шахмат Демек адамдар да тырнакчанын ичинде киришет. шахмат баштары давай
Адамдар Анда тырнакчанын Ойлоно албадык. Мен эч ойлоно албадым. Бири-бирине өтөт, караңгылыкта калат. Семете мырза, шахмат лагай. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Улан мырза жооп берсин. Улан Аманбаев. Бизге бир эле ой келди, жана ошондон сыртка чыга албадык. Тилекке каршы тырнакчанын ичинде болсо, демек бул шахмат болсо керек. Шахмат ойуну. Шахмат ойunu деп эсептейсиз. Өзүңүз шахмат ойнойсузбу? Ойночу элем, ооба. Азыр тилекке каршы сейрек ойнойм. Шахматтын ичинен кайсынысы кара менен жалаң карада жүрөт? Кара эме слон офицер деп коебуз. Офицер деп коебуз, ошол карасы карада жүрөт, агы дагы бар, агы акта жүрөт. Бул шахмат, жооп тура. Шахмат жөнүндө сөз кетти. 2-1 эсеп. Команда бир упай алдыга чыгып атат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн күзгү серия 4-тур Семете Амиралиев Премьер Лига 3-ün ат салып жатат. 4-чү раунд. Бешинчи раундтан кийин ордондагы суроолорду сынап көрөбүз. Командачы ким алат? Оюнду кадимкидей сагынып калганыңыз байкалдыбы, Семете? Мен аябай сагынып калыпмын. Ошон үчүн башында да баса белгилеп кеттим. Мен ойноганыма мындай бир 2-3 жыл болуп кеткендей эле сезилип атат да. Охо. Анда бүгүн команда Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроо Криштиану Роналду тууралуу экен. Белгилүү футболчу Роналду көрөрмандарына жашоодо менин бир гана коркунучум бар деп айтат экен. Бир гана коркунучум. Ал да болсо мен жаш кезимде эле жайрап көз жумуп калуумдан коркомун. Мен ушу өлүп калыштан корком дейт экен, жаш кезимде. Мен 90 жашка чейин жашагым келет дейт экен. Сиздерге суроо. Эмне үчүн ал ушинтип айткан? Минута кетти. Анткени агай атасы кыйынчылыкта эле бунун бай жашоосун көрбөй эле өтүп кеткен. Дагы. Бирок Роналдо кедей үй бүлөдө төрөлгөн үчүн болот турабы? Алардын жашоо узактыгы кандай? Роналду атасы Өлүп калса керек, бизден көп. Балким бул мындай баягы биз айтабыз го, жет атасы деп турбайбы? Ошо жет атасынын көпчүлүгү балким жаш кезинде өтүп кеткен болушу мүмкүн. Же ал ген куушу мүмкүн да, туурабы? Ошон үчүн айтып аткандыр. Аяктан өлгөн болушу мүмкүн мисалы. Же болбосо кандайдыр бир эпидемияларда бир эпидемия чыгып кетип, көз жумуп калбайын деши мүмкүн да, балким, туурабы? Сону аяк кандай болуп токтоду? Эмне үчүн Өлүмдөн коркот деп эле. жок, ушундай немеге келип атат, жыйынтыкка келип атат дейт да. Демек Атасы бир бар. Атасы жашында өткөргөн. Жок, ушул факт бул. Факт. башында бир Дагы. Андан тышкары мен ойлоп атам, ошо жанагындай дүйнөдө бир кандайдыр бир Фейсбукка тиешелүү эмес бул 90га чыксаң ушундай сүйлөп берилет деген. Жок, андай. мен эмне болду деди? жаш Жөн эле коркуп. азыр 39 өтүп кетүүдөн. Мен көп жашагым келет деп атат да. Эмне үчүн көп жашагысы келип атат? Ошону да биз тактабадык да азыр. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Айтеңир мырза жооп берет. Айтеңир. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын ою боюнча себеби анын атасы жакырчылыкта булар кыйналып жүргөн мезгилинде жаш өтүп кеткен. Бул дагы атасындай болуп, эрте өлүп калуудан коркот. Балдардын ийгилигин көрбөй деген максатта. Балдардын ийгилигин көрбөй өтүп кетүүдөн корком деген жооп туура. Туура. Атасы менин ийгилигим көрбөй өтүп кетти менин атам деп атат да бул. Мен дагы ошондой болбоюн, мен балдардын ийгилигин көрүп жашагым келет дейт экен да. Эсеп 3-1. Команда дагы бир упай өзүнө алды. Минутанын башында эле Айтеңирде бул вариант пайда болгонун мен байкадым. Бул 5-чи раунд. 5-чи раунд. Алты канча жашта бул футболист? 40-табы? 39 жашта. 39 жашта. Бул да ардагер болоюн деп калыптыр. Бирок секундасына канча доллар табат Айтеңир? Секундасына канча доллар табат? Эмек? Эсептем боюнча кыргыз сом менен саатына 2.620.000 табат экен саатына. Шабданбек Сатыбеков Нарын облусунан силерге каршы суроо берет. Эмгек талаа айыл экен, кесип боюнча инженер экен.
урматтуу билермандар, Танго Гао деген бизде иллюстрациялык сүрөттөр чийип жүргөн сүрөтчү тууралуу, иллюстратор тууралуу көп суроолор келген Эрлан мырза. Танго Гао бул мындай образдык, кээде мындай айталык, түшүнүксүз эле сүрөттөр чийип коет, бирок сөзсүз анын мааниси болот. Танго Гао саясий да мааниси болот, сатиралык да мааниси болот сүрөттөр, бирок сөзсүз бир маанини билдирет. Бир нерсеге мындай байланыштуу тартат болчу. Мен сиздерге азыр сүрөттүн жарымын көрсөтүп атам. Үстүңкү бөлүгү мен көрсөткөн жокмун, атайын. Бул негизи бир немеде сүрөттө эки эме жайгашканда, акыркы окуяларга байланыштуу таякча менен кармагандай эле болду деп жазып турат. Танго Гаоч таякча менен кармагандай эле болду дептир. Урматтуу билермандар, сиздер бул жерден кимди көрүп турасыздар жана бул эмнени түшүндүрөт? Кетти минута. Ай, неме болуп атат? Галактиканын башында жер же Марс бар да. Жанагы биз немеге учуруп атпайбы, ошол болушу мүмкүн. Ракета учуруп атат, Демек бул Марстыга ма турабы? Үчүн таякча менен кармагандай болду. Акыркы мезгилдерде Учуруп түшүрдү го баягы. Кайра кайтып келди го бир эмеси. ракетасы. Онда Марспы? Ракеталары да. Эмне үчүн ачыкта кылып турат? Ай, ал жанагы VR очки да, могучу. 3D. Бирок сүрөттөрүн көрүнүшү Илон Маск өзү. Жаңылыктар менен болуп атат. Не деп айтабыз? Формага келтиреличи жоопту, давайте. Не деп айта алышында? Демек, Ушул сыяктуу болушу мүмкүн. Алда вариант болуп атат. өзү жакында эле Бир айдан кеңеш маалымат барбы? жок толук. Семетей мырза. Ким жооп берет? Семетей. Урматтуу алып баруучу Улам мырза аракет кылып көрсүн. Бул жерде Айтеңирде эле жооп берсе болмок, бирок Айтеңир азыр эле жооп бергенин эске алып туруп, мен Уланга узатып атам. Улам мырза, жооп бериңиз. Илон Маск боюнча суроо деп билдик, өңү деле окшоп атат. Анан акыркы окуя катары дүйнө жүзүндө бул элек нерсе, жанагы ракета учкандан кийин космоско анын куйрук бөлүгү деңизге түшчү экен да, кыскасы контроль жок ага. Аны кармоого кайра алып келүүгө мүмкүн болбойт экен. Анан ошол нерсе кайра базага кайсы жерден учкан болсо, ошол жерге ракетанын куйрук бөлүгү кайтып келип атат да. Бул эми өтө чоң аппарат, балким 100 метр, балким андан дагы чоңураак. Ошол кайра ордуна конугонун сүрөттөсө керек. Демек бул иллюстрацияда ким болушу мүмкүн деп атасыз? Илон Маск жана ошол анын ракетасы. Жогоруда ракета болушу мүмкүн. Ооба, жогоруда ракета, ошонун куйрук бөлүгү кайра конуп келгени. Илон Маск. Балким эми космосту деле кошуп коюшу мүмкүн. Сиз өзүңүз көрдүңүзбү ошол видеону? Ооба, көрдүм. Бул Илон Масктын ракетасы. Жооп туура. Азыр сиздерге мен ошонун толук вариантын көрсөтөмүн. Мынакей. Аны Кытай таякчасы менен кармап алгандай эле болду деп мындай өтө жеңил конгон да, бул спутник өтө жеңил, өзүнүн ордуна секин келип туруп орношуп алды да. Бул дүйнө жүзү адамзаттын тарыхында мындай боло элек болчу. Ушу менен Илон Масктын дагы карьерасы да бир топ тепкичке жогорулап кетти. Акциялары өтө кымбаттап, Space компаниясынын акциялары аябай мындай баалуу болуп кетти ушундан кийин. Демек, бул да болсо технологиянын эң алдыңкы жаңылыктарынын бири десек болот. Эсеп 4-1 эсеп. Азаматтар алдыга чыгып баратат. Биз болсо 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Василий Станчук, Беларусь, Брест облусунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү суроону сыр сандык аркылуу берген. Сыр сандык. Сырдуу сандыкча. Урматтуу билермандар, сырдуу сандыкта испан тумоосу пандемиясы, бул ушундай пандемия болгон. Испан тумоосу Европада 50 миллиондун тегерегинде адам кырылып калган. Ошол пандемия мезгилинде Нью-Йоркто, ал дүйнө жүзүнө эме болгон да, караңыздар. Нью-Йоркто
эгер зарылдык болбосо башка учурларда колдонууга тыюу салынган предметтин заманбап аналогу бар. Азыр сырдык санаттын ичинде ошол кезде предметтин азыркы заманбап аналогу турат. Зарылдык болбосо башка учурда колдонбогула деген ушул предмет пандемия учурунда. Чындыгында бул предметке тиешелүү андай деле олуттуу маселе жок. Маселе предметте дагы эмес өзү. Муну кармаган адамдар деле негизги маселе эмес. Бул предметке кол тийгизген адамдар. Бирок ушул предмет менен кесиби тыгыз байланышкан адистерде болуп жатат маселе. Семетей мырза. Предмет менен кесиби тыгыз байланышкан. Анткени ушул предметти азыраак колдонгондо ошол адистер балким азыраак өлүмгө учурамак деген экен адистерчи. Алда канча азыраак болмок экен. Сиздерге суроо. Ал адистер кимдер? Же болбосо сыр сандыкта эмне бар? Минута кетти. Заманбап аналогу деп температураны текшерип атпайбы, алыстан кол тийгизбей ошол эмес. Эмне? Азыр шприц заманбап аналог дейт, а мурда эмне болгон? Мурда таанылы бар да. Мурдагы жанагы мурдагы температураны текшергендер азыр алыстан азыраак колдонгондо ошол эмес. Адам азыраак өлгөн болот деп атат да. Мурда жанагы врачтар температурасын жөн текшерген. Тамеки келген, Акча эмеспи? тамеки чыгат. Акча да болсун. Колдонгон болот Адис эмне? Адис Банкоматта. Мышка деп Банкирлер азыраак Компьютерде иштегендер. дүкөндө иштегендер эмеспи? Дүкөндө иштегендер. табышсыз керек да, ушу предметтерди алып койсоңуз. Ай, неге? Жок, заманбап дегенде акчанын заманбап эмес, тыйын болгон банда же азыр кагаз. Мурда монета, азыр мурда монета азыр Мода неге булар азыраак кырыла? дагы. Бул бирок мындай карасаң өтө алысырак эле нерсе экен да. Бул предметте деле маселе эмес деп атат, туурабы? Сатуучулар ору жайылтып неме эмес. Сатуучулар Сатуучу Жанагы барбер бар алар. акчага айланып. кармаган. Дагы. Мен ошол жагынан алып кетип атам. Испанда не? Адамдар көбүрөөк топтолчу жер Нью-Йоркта, болот. неге Нью-Йорктан деп атышат, а? Бул Нью-Йорктагы бар, а? Неге Нью-Йоркта? Газета Нью-Йорк гезит эмеспи? Гезит таркатканда. Гезит, а? Ушул да вариант эми. Эгерде зарылдык болбосо Почта. Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, бизде варианттар бар. Бирок азыр мен сиз менен бир келишип алайын. Биз алдыда болуп аткандыктан биз мындай бизге бериле турган бонусту да ала албайбыз. Эч нерсе жок. Эч нерсе жок, а? Эч нерсе. Эгер үнөм болгондо болот эле. Акчаны айта берсин Мухаммед. Семетей. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Мухаммед мырза жооп берет, поштаны айта бер. Кесип бар. Мухаммед Арын. Урматтуу алып Кандай баруучу, предмет бар? бул сандыкчанын ичинде, сырдык сандыктын ичинде мен ойлоп атабыз гезит бар деп. Гезит бар деп. Себеп ошол Нью-Йорктун шаарларында бул ошол газета окурмандары көбүрөөк ошондой көп окуганда ошол пандемияны жуктуруп алган. Гезитке вирус чыккан, кол аркылуу ал адамга чыккан. Ушундай түшүнсөк болобу? Негизинен ошол почтальондор апарып жеткиргенде немени оорууну жуктуруп алган. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Эгерде гезиттин заманбап аналогу дей турган болсок, макул. Ордодон пикир сурап көрөйүнчү. Кимде вариант бар? Бизде эми туура билбейм канчалык деңгээлде, бирок калькулятор менен баягы эсептей турган эме болсо мүмкүн деп ойлодум, мен билбейм да. Счетчик. Калькулятор. Заманбап түрү калькулятор. Мурда счет болот да. Анда биз сыр сандыкты ачып көрөлү. Эмне болушу мүмкүн? Урматтуулар, бул телефон болчу. Эмнеге дебейсиздерби? Себеби вирус. Телефон аркылуу дагы жуккан деген маалыматтар тараган. Семетей мырза, телефон аркылуу жуккан. Бул себеби аябай күчтүү эпидемия болгон да. Заманбап аналогу. Ал сиздерге ошол кездеги бир кадр бар экен документалды, ошону көрсөтүп коеюн. Мына мисалы караңыздар. Телефондон наркы жактан адамдын добушу менен вирус келген, эмелердин ичине вирус орношкон деген ушундай бир маалыматтар болгон да. Эсеп 4-2. Телегөрчү тарапка бир упа алып келди. Ойлантылат 7-чи раунд.
7 раунд. Команда 2 упай алды да. Актив дизайндын суроосу биздин өнүктөшүбүз актив дизайн суроо берет. Хадис сиздерге сунушталат. Көп чекит, көп чекит, көп чекит. Мына ушулар, же болбосо, ушундай дейин, мына ушулар пайгамбарлар, оолуялар жана шейиттер менен акыретте бирге болот деп айткан экен пайгамбарыбыз. Кимдер назарга тутулуп жатат? Кетти минута. Ата-энесин сыйлагандарбы? Мындайда дагы жетимдер дейм да. Енді жетим жесирлер дегим келет. Балакатка жетелек балдарбы? Жок. Аларда жана төрөлүк балдар. Жок, баягы мисалы орозо кармагандар эмеспи? үйлөнбөй туруп ошого камкордук кылган деген вариант бар да. Кандай? Мисалы жесир болуп калган аялга үйлөнбөй туруп өмүр бою ошого камкордук. Бир вариант. Азыраак го дейм андай адамдар. Шанс бул ай ошодо дагы. пайгамбарлар, оолуялар бул белгилүү эле хадис да булчу. Ойлонсок болот. Пайгамбарлар, оолуялар менен бирге болот деп атат да. Ооба. Бул жөн мындай көп вариант да, орозо кармагандар бар. Намазын бул жашоо эмес, бул мындай кыска мен чөйрө да булчу. Ата-энесин мындай эл башкаргандар эмеспи? Адыл баягындай падышалар. Атлеттүү падыша деген. Падышалар десек. Анда болсо кете берет да ойго. Дагы. Бирок бул эми Жумшак айткан дин таратуучулар, өлмөй калган балдар эмеспи? Даватчылар. жок, мындай азыр жашап эле өткөн адамдар болсо кайсы токтоду ойлогула да. Вариант. Уланы кеңги жакшы болуп атат анан. Семете мырза. Бүгүнкү күндө булар аябай көп. Бүгүнкү жашообуздачы, бирок канчасы ушуга татыктуу биз билбейбиз аны. Пайгамбарыбыз буларга мындай не деп коет, симпатия көрсөткөн да. Шейиттер менен бирге болот деп атат. Шейиттер менен анча-мынчасы бирге болбойт деп айтылат. Пайгамбарлар менен бирге болбойт деп айтылат. Бирок ушулар бирге болот деп атат. Кадыр баркын мындай жогорулатып атат да булардынчы. Ушул кесип ээлери, мисалы үчүн. Же ушу менен алек болгондор. Кимдер, Семете мырза? Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Булар илимдүү адамдар. Илимдүү адамдар. Булар илимдүү адамдар. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Булар чынчыл жана ишенимдүү соодагерлер. Бизнесмендер, соодагерлер, чынчыл соодагерлер жөнүндө сөз кеп жатат, урматтуулар. Буларга өзүнчө мындай бир статус берген да. Шейиттер менен бирге болот деп. Бул аябай көп таралган, көп айтылып жүргөн хадис болчу, бирок бүгүн эмнегедир команда унутуп койду муну. Чынчыл соодагерлер алдабаган. Себеби соодада мына Тарел мырза, Данияр мырза, ишкерлик мына Ибрагим. Чынчыл соода кылыш дагы оңой эмес. Чынчыл болгондорго гана деп атат. Көп алдайт азыр Семете. Мен 10 сом эле кошуп атам дейт. 10 сом эле кошуп атам дейт. Чындын ал 50 сом кошуп аткан бул. Бул жалган, ушу болбойт. Эсеп 4-3 деген менен этият болуш керек. 8-чи раунд. Айсулуу Марасулова Ноокат районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Окумуштуу Эйнштейн минтип айткан сөзү бар экен. Эгер жер бетинен ушулар жоголсо, анда адамзаттын андан аркы жашоосу 4 жылга гана созулат экен. Эйнштейндин эсептөөлөрү боюнча. Жер жүзүндөгү азык түлүктүн 75% мына ошолордун жардамы менен өндүрүлөт экен. Жердин экосистемасын ушулар сактап турат дептир. Эйнштейн эмне жөнүндө айтып жатат. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого мөөнөт номурда бизде жооп бар. Мен кол бармак көтөргөнүздү байкадым, ошого айтып атам. Маалыматыбыз бар болчу. Ошондуктан дароо эле айтып коелу, мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бул арылар жөнүндө айткан. Булар арылар, жооп туура. 5-3 эсеп. Команда мына эми премьер лигаға чыгып кетүүгө азырынча жакшы шанс бар. 9-чы раунд.
9-чу раунд. Oyun кандай жүз берет? Эгерде азыр команда 6-3-ке жеңсе, бул Премьер Лигага чыгып кетет команда. Катып калсачы? Иште. Өтө сергек болуш керек команда. Константин Герасименко, Россия, Новочебоксарск. Урматтуу билермандар. Бул сонун жерге келген ар бир адам, мен бир жерди назарга тутуп атам да. Кош келиңиз. Бул сиздин өлкөңүз. Бул жерде жашы улуулар жаштыгын эстешет. Жаштар болсо келечек максаттарына убадаларды алышат жана чыйралат. Бул жер идеалдарга, кыялдарга жана чыныгы окуяларга арналат. Себеби мына ушулардын арасында Американы негиздегендер бар, түзгөндөр бар, жана башкалар бар. Бул сөздөр Америкада кайсы белгилүү жердин кире бериш жерине жазылган. Кетти. Биз мөөнөтүнөн мурда жооп берейли, бул ошол эле башка. Шашылып койбодуңар, Башка жооп жок. Күйүп каласыңар болбосо. Ким жооп берет? Айтеңир мырза жооп берсин. Айтеңир. Урматтуу алпарчы, бул команданын ою боюнча Disneyland жооп туура. Disneyland суроосунун жообу туура табылды жана команда 6-3 эсебинде Премьер Лигага чыкты. Куттуктайбыз. Премьер Лига, көптөн күткөн Премьер Лига. Семет Амиралиевдин командасы, демек, акыркы 2 суроону мөөнөтүн мурда табуу менен Премьер Лигага чыкты. Куттуктайбыз. Маанай кандай Семет мырза? Урматтуу алпаруучу, маанай аябай жакшы. Бүгүнкү оюн жемиштүү болду, жеңиш менен аяктады. Биз абдан кубанычтабыз. Көптөн бери ойнобой оюнду сагынып калыппыз. Ушул ордо өнүгө берсин. Телекөрүүчүлөрдөн ушундай мыкты суроолор келе берсин. Кайсы суроо жакты? Бизге бүгүн бардык эле суроолор жакты негизинен. Эми арасынан тандай турган болсок, биз мына мага ушул жеке өзүмө ушул суроо жагып атат, мына Илон Маск жөнүндө. Анын таякча менен оңой эле кармап алды дегендейби? Кармап алды деген бул өтө глобалдуу суроо деп ойлойм мен. Ошол эле учурда ушул заманбап окуялар менен дагы билермандарды кабардар болууга чакыра турган бир суроо экен да. Акыркы жаңылыктар менен. Бул суроонун ээси Шабданбек Сатыбеков, Нарын облусунун тургуну. Куттуктайбыз, мыкты суроонун ээси десек болот. Актив дизайндын акча сыйлыгын Шабданбек Сатыбековго биз сыйгарабыз. Ал эми оюнчулардан ким жакшы ойноду? Бул жерде Тариел, Данияр же Ибрагим пикир билдирип коюңуздар. Команданын оюну кандай болду? Ким жакшы ойноду? Мындай өзгөчө активдүү болду. Ибрагим. Ассаламу алейкум, аттуу билермандар, телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү оюн өтө сонун жакшы болду. Суроолор да жакшы экен. Команда бардык эле тең аракет кылышты. Биздин оюбуз боюнча ушул Айтеңир мырза мыкты билерман болду деп эсептейбиз. Айтеңир мырза бүгүн активдүүлүгүн көрсөттү деп эсептейт экен Ибрагим мырза. Куттуктайбыз. Активдүүлүк жакшы. Башка пикир жокпу, Данияр, Тариел? Демек сиздер кошуласыздар, Анда эмесе Айтеңир мырзага дагы биз актив дизайн акча бөлүгүн Айтеңирге ыйгарабыз. Мына ушинтип 4-чү тур соңуна чыкты. Биз болсо адаттагыдай оюндун соңун шириндиктер менен жыйынтыктайбыз. Барболдун шириндери студияга. Барболдун шириндиктерин кабыл алабыз. Адал таттуу дайыма жаңы гана шириндиктер менен бизди кубандырып келет. Ширин токоштор, торттор сиздер үчүн болсун. Биз Барболго ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин өнөктөштөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен биздин бүгүнкү оюн соңуна чыкты. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.